Assalamu alaikum жалпыға, менің атым Улан, жана бул кайсынсы туура берүүсү. Бүгүндөн тарта сиздерге ушундай аталыштагы видеолордун түрмөгүн дагы тартуулап турайын деп чечтим. Анткени баарыбыз өтө көп нерсе билдик буга чейин, жана алардын арасында карама каршы маалыматтар дагы толтура. Мисалы, кээ бир адам кайсы бир азыкты жегиле деп айтса, башка бир адам жебегиле деп айтат. Кээ бир нерсени ичкиле десе, башкалары ичпегиле деп айтат. Ушул фактылардын эң туурасын гана сиздерге ушул сунуштайын деп ушул берүүнү баштадым. Алгачкы суроо төмөнкүдөй болсун. Кортизол гормонун анализ тапшыруу керекпи же кереги жокпу? Негизинен кереги жок деп айтам. Себеби чындыгында көпчүлүккө муктаждык жок. 10дон 9 адамга муктаждык жок. Бирок кээ бир учурлар бар. Ошондо кортизол гормонун анализ тапшырбасак болбойт. Мисалы, бир учурду айтып өтөйүн. Эгерде сиздин кан басымыңыз көтөрүлүп жатса, ага кошумча ашыкча салмагыңыз болсо, жана ошондой эле уйкуңуз таптакыр эле жоголуп кеткен болсо, албетте ушул гормонго анализ тапшырып коюу сизден талап кылынат. Жыйынтыгын эндокринолог врачка көрсөтөсүз. Дагы бир учур бар, анда тескерисинче болот. Мисалы, кан басым төмөн болот, салмак аз болот, жетишсиз болот, нормадан дагы аз. Жана ошондой эле сизде ушул баш айлануу көп болот. Өзүңүздөн ушул 3 белгини байкап жаткан болсоңуз дагы, ушул кортизол гормонуна анализ тапшырып коюңуз, врачка жыйынтыгын көрсөтүңүз. Бул ушул бөйрөк үстүндөгү безге байланыштуу сизде кандайдыр бир оору болушу мүмкүн экендигин 50% тастыктап турат. Ошол себептүү анализди тапшырасыз. Башка адамдар бул гормонго анализ тапшырбайт. Бирок, мисалы, сиздин ошол кан басымыңыз бийик болуп жатат, ашыкча салмагыңыз дагы бар, бирок уйкуңуз жакшы эле болсо, анда анализ тапшырбайсыз. Же мисалы, уйкуңуз начар болуп жатат, ашыкча салмак бар, бирок кан басымыңыз норма. Мындайча айтканда 3 белгинин баары болсо гана тапшырыш керек. Бир экөөсү болсо эле тапшырыштын кереги жок. Демек, биринчи суроо боюнча сиздерде түшүнүк пайда болду деп ойлойм. Тыянак чыгарып алыңыздар. Экинчи суроо бул дрожго байланыштуу. Көптөн бери менин дагы башым катырып келген суроолордун бири. Атайын сиздерге тыянак чыгарып берейин деп ушул суроонун негизинде өтө көп издендим. Дрож чын эле көпчүлүк айтып жүргөндөй зыяндуубу, рак оорусуна алып барабы, же тескерисинче пайдалуубу? Ушул суроого жооп болсун. Демек, дрож биз үчүн пайдалуу. Эч кандай зыяны жок. Ушундай тыянакка келдим мен. Анткени анын зыяндуулугун тастыктаган эч кандай фактыны таба алган жокмун. Дрожжи бул өзү грибок, активдешпей калган, мындайча айтканда өлтүрүлгөн грибок. Жандуу организм болгон, жана ал өлтүрүлгөн, бирок анын пайдасы толтура. Мисалы, курамында витаминдер бар, Б тобундагы витаминдер айрыкча биздин нерв системабыз үчүн унуттуу бир жакшы натыйжаларды бере алат. Эгерде ал дайыма бизге толугу менен жетиштүү болуп турса. Же болбосо неврологиялык оорулар бизде болбойт деп тыянак чыгарсак болот. 50% болсо дагы. Жана антиоксиданттарды өзүнө камтыйт. Демек, рак оорусу менен ооруп калуу ыктымалыңызды азайтат. Кээ бир адамдар ушул дрож ракка алып барат деп айтышат. Бул жалган маалымат. Анын ушул факттын пайда болушунун себеби да дрождо B12 витамини дагы бар. Жана B12 витамини ашыкча болсо, ракты пайда кылышы мүмкүн. Бирок бул дагы ар бир адамга тиешелүү боло бербейт. Деги эле бардык эле адамдарга тиешелүү эмес. Анткени B12 ашыкча болуп кетсе эле рак болуп калат дегенди ушул биз айта албайбыз. Андай болбойт. Ушул себептүү дрождон болгондо жей бериңиздер. Эч экиленбей эле. Андан кийинки суроо бул дары-дармекке байланыштуу болсун. Дары-дармектерди ичүү керекпи, же ичпеш керекпи? Же башкачараак суроо кылсак, мисалы, дары-дармектер пайдалуубу же зыяндуубу?
Эки учурда зыяндуу деп айтам. Биринчиден дарыгердин сунушусуз ичкен болсоңуз, экинчиси болсо витамин ичсеңиз. Анткени витаминдин пайдалуулугун тастаган эч кандай факты жок. Анын үстүнө биз жеген тамак аштар аркылуу эле витаминди толуктап алабыз. Ошол себептүү көпчүлүк учурда витамин ичүүгө эч кандай себеп болбойт. Албетте дарыгер сунуштаса ичсеңиз ашыкчылык кылбайт. Жана витамин бул сизди айыктыруучу негизи фактор эмес. Ар бир оорунун өзүнүн дарысы бар. Ошол себептүү витамин ичүүбүзгө керек эмес. Анан башка учурларда, мисалы врач жазган болсо, кээ бир дарыларды 1 күнгө жазат, 3 күнгө жазат, 10 күнгө жазат, 1 айга жазат, балким өмүр бою жазышы мүмкүн. Албетте врачтын айтканын кылып дарыны ичип жүрүү керек болот. Демек, акыркы суроо, ит жүзүм деп аталган бир өсүмдүк бар. Ар бир короодо дебейин, көпчүлүк эле короолордон дагы өсүп чыгып калат, көчөлөрдүн арыктарын бойлорунан көрүп калабыз. Ушул өсүмдүктүн, чөптүн пайдалуулугу боюнча мен фактын уктум. Жана ал өтө көп ооруларга шыпа экен. Мен уккан маалыматтар боюнча. Жана текшердим, чын эле ит жүзүм биз үчүн пайдалуубу, кандайдыр бир оорулардан айыктыра алабы? Ошол интернетте айтылгандай же тескерисинче бул уулуу нерсеби? Жана ошол изденүүлөрдүн жыйынтыгын айта турган болсом, ит жүзүм бул уулуу зат, уулуу чөп, курамда уулуу нерселери бар. Ошол себептүү эч качан анын мөмөсүн дагы жебеңиздер, жалбырактарын чай кылып ичпеңиздер. Эгерде ушул өсүмдүктүн дарылык касиетин алгыңыздар келсе, аптекага барсаңыздар болот. Ошол жерде сатат, ошол жерден алып ичсеңиздер болот. Бул дагы ар бир адамга сунуштала бербейт. Дарыгердин сунушу менен гана ичүү керек. Эмне үчүн ошол үйдөгү эле ошол ит жүзүмдү жей бербей, аптекадан алыш керек? Анткени ошол кайсы бир чөптүн ошол бизге пайдалуу дары болуусунун даярдалуу технологиясы, анын ошол бышкан учуру, ушулар баардыгы эске алынып, сизге толугу менен зыяны жок абалда гана даярдалып анан упаковка кылынат, коробкага салынат. Ошондо гана аны ичсек болот. Жана бул ар бир адамга сунуштала бербейт. Ошол себептүү эч качан ит жүзүмдүн мөмөсүн жебеңиздер, жалбырагын чай кылып ичпеңиздер. Эми сиздерге ушул кайрылуу акырында өзүңүздөрдү кызыктырган, буга чейин угуп жүргөн, сиздерди күмөнгө алып барган суроолор болсо жазып койсоңуздар болот. Өйдө айтылгандай, дуруш пайдалуубу же зыяндуубу деген сыяктуу суроолор болсо жазып койсоңуздар болот. Албетте ар бириңиздерге жооптуу видео материал чыгарып бергенге аракеттенмекчимин.